Халк арасындагы укуктук сабаттуулукту жогорулатуу Юстиция министрлигинин бирден бир максаты. Маселе айрыкча айыл жергесинде катаал. Көйгөй жерлерде акысыз юридикалык кеңеш берүүнүн негизинде чечилип жатат. Сознание наших граждан должно... Чындыгында укуктук сабатсыздык айыл жергесинде өтө төмөн. Жарандардын басымдуу бөлүгү жер, паспорт, нике күбөлүгү, алимент сыяктуу маселелер боюнча кайрылышууда. Маселени чечүүдө биз эл аралык уюмдар менен, жалпыга маалымдоо каражаттары менен иштешип жатабыз. Укук жана сот адилеттүүлүгүнө мүмкүнчүлүктү кеңейтүү максатында буунун өнүктүрүү программасынын ролу чоң. Уюм Юстиция министрлик менен бирге иш алып барып, натыйжада өлкөдө 11 бекер кеңеш берүү борбору ачылган. Совместный проект ПРООН имеет в Финляндии расширение доступа к правосудию. Сот адилеттүүлүгүнө мүмкүнчүлүктү кеңейтүү боюнча биздин өнүктүрүү программасы Финляндиянын тышкы иштер министрлиги жана Юстиция министрлиги менен иштешти. Калк арасында сот адилеттүүлүгү боюнча иликтөө жүргүзүүдө элек тургундары арасында түшүнүк төмөн экендигин билдик. Маселени чечүүгө Юстиция министрлиги менен бирге Ошто жана Чүйдө 5 акысыз кеңеш берүү борбору ачылды. Укук боюнча маалыматты жайылтууда жактоочулар студенттер ЖМК өкүлдөрүнө карата сынакта жарыяланган. Бул жаатта ЛТР каналынын кабарчысы Салабат Эркетаева даярдаган материал алдыңкылардын катарын толуктады. Бул сынакка ошол окуучулар арасындагы укуктук сабатсыздыктын деңгээлин билейин деп ошол баатта изилдөө жүргүзүп жазган болчумун. Сен кандай укуктарың бар, сен укугуң качантан баштап корголо баштайт, жана башка суроолорду бергенде ошол негизи эле дээрлик бардык өспүрүм тестерлер өзүнүн укугун билем деген мындай жакшы жоопторду берип жатышты. Укук маданиятын жогорулатууда мамлекет менен катар ар бир жарандын дагы жоопкерчилиги чоң. Андыктан өз укугун билген инсан өзүнө гана эмес, бүтүндөй коомго пайда алып келери анык. Айпери Самат кызы, Салабат Эркетаева, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР, Бишкек.